Aman Sасбаев. Кайрылуу. Аңгеме. Сереңбай деген жигит аялы Кашымды көп урат. Кашым болсо айылдагы кадыресе келиндердин бири. Бирок ал өзүнүн күлгүн жаштыгын, туңгуч сүйүүсүн арнап деп коелук Сереңбай менен жашаганына 5 жылга аяк басты. Бул 5 жыл чындыгын айтканда өзүн чырмаган бактысыздык жылдары болду. Ал эми Сереңбайдын өзү барып турган эси жок жигиттерден эмес, жүрүм-туруму, айткан сөздөрү башка жигиттерден көп айырмаланбайт. Анын бир эле арзыбаган жаман адаты бар. Ичет. Ал ичип үйгө келип, босогодон теңселе аттаганда Кашым кекиликтей жорголой баштайт. Бир кездери жорголобой, шакылыктап сайрап да көргөн. Азыр болсо жорголоп өзү да көндү, башканы да көндүрдү. Эгер жазатайып Сереңбайдын көңүлүнө кыпындай эле жик кетирдиби, алды менен ыргытылган бир буюм бир жериңе шактай түшөт да, анын артынан эле чачы Сереңбайдын салааларына оролуп, кабыргасына дүпүлдөп муштумдар тие баштайт. Кашым чыңырат. Чыңырган сайын муштум жейт. Үйдүн ичинде ары томолотуп, бери томолотуп, омдоп алгандан кийин Сереңбай акактап эшикти көздөй жөнөйт. Кашым болсо өзүнүн тайкы тагдырына миң бир наалат айтып, чырылдап ыйлаган баласын бооруна тартат, соорото баштайт. Кошуналардын айтары, Кашым байкуштан не жазык? Бирок бир да бирөө буга сооп болорлук түйүндүн учун таба алган жок. Алардын көндүм адаты башкаларды да көндүрдү. Элдин көнбөскө эмне чарасы бар? Эгер бирөө Кашымга болушса, Кашым эки эсе таяк жейт. Эч ким болушпаса, Кашым өзү чыңырбаса эле таяк аз болот. Муну айыл апанын баары билет. Баягы ит иттигин карматып жатат дешет да тим болушат. Кашымдын жүрөгүн уялаган тилектин бири Сереңбайдын эси кирип жакшы кишиге айланышы, уруп тилдегенди коюп эл катары үй бүлө күтүшү. Бирок Кашымдын бул жакшы тилеги узак жылдар таш капты. Бала экиге чыкты. Бирок ал эрди катындын ынтымагына данекер боло алган жок. Анын үстүнө кийинки 2-3 жылдан бери үйгө бир дагы жаңы кашык сатып алынган жок. Эл турмушун жакшыртуу үстүндө. Жада калса эркеги жок жесир аялдардын турмушу да кадыресе. Ал эми Сереңбайдын турмушу жакшырбайт, бир ордунда турат. Тагыраак айтканда, бир ордунда туруу акырындык менен артына чегинип, ирип-чирип баратат дегендик эмеспи? Кашымдын төркүнүнүн оокаты орточо кишилер. Алар да Кашымдын башынан өтүп жаткан кордукту билишет. Бирок Кашым аларга өз турмушу жөнүндө арызданып, бир ооз сөз менен болсо да кайрылганын эл билбейт. Ал түгүл бети башы көк ала болуп, кордук тамгалары басылганда да төркүнү жактан каттаган бирер кишинин төбөсү көрүнсө, боюн жашырууга тырыша турган. Өз оозунан бирдеме укпаган соң, күйөөгө бир бергенден кийин анын артынан эгедерчилик кылып, колдонгонду төркүнү ылайык таппады. Эмгек акы таратылып жаткан бир күнү Кашым Ырысбегин көтөрүп кассага барды. Өзүнө 27 сом тийди. Ал эми Сереңбайга 18 сом чыккан экен. Аны байыртең эле алып жолго түшүптүр. Муну билгенден кийин Кашым таяк жей турганына, эртең мененки күндүн чыгаарына кандай ишенсе, дал ошондой ишеним менен үйүнө келе жатты. Ун түгөнгөн. Кашым үйгө келери менен Ырысбекти калтырды да мүшөгүн колтугуна кысып, дүкөндү көздөй лыпылдай басып жөнөдү. Дүкөнгө кирип келген Кашымдын жүрөгү шуудей түштү. Анткени кара күрөң тарткан Сереңбай шапкесин көзүнө кийип, сол колун койнуна катып, оң колунун манжалары менен тамекинин түбүн чымчый кармап, кишилерден оолак тамга сүйөнүп турган болчу. Мындайда ал өзү ооз ачып бирдеме айтпаса, Кашым мүлдө унчукпайт. Кайдыгер кишини көргөндөй болот. «Эмнеге жетип келдиң?» деди Сереңбай Кашымга үлүрөйө карап. «Un алып алалы». Сереңбайдын шишимик жүзү Кашымды карап турду. Ар бир кишинин жүзүндө бир түрдүү ысык нур болот. Ал эми мунун өңүндөгү нурду болсо арак жууп кеткен. Ал ошол өң менен Кашымды бир аз карап турду да, чыпалагы менен тамекисинин күлүн түшүрүп дүкөнчүгө кайрылды. «Биринчи, экинчи ундан барбы?» «Бар». «Кайсынысын аласың?» деди Сереңбай Кашымга. Мунусу элдин көзүнө оокат жай жөнүндө аялы менен кеңеше турганын билгизген эле. «Экинчиден эле алалы?» деди Кашым да сыр билгизбей. «Үйдө жарым мүшөктөй биринчиден бар эмеспи кесмеге?» Чындыгында мындан бир күн мурда эле мүшөктүн түбүн кагып нан жасаган.
Ошентип булар дүкөнчүнү ээрчи чыгышты да un койгон кичине кампадан экинчи сорт бир мүшөк un алышты. Кашым акчасын төлөп жатты. Сереңбай тышта турган көк башынын атын алды да унду өңөрүп үйүн көздөй бастырды. Шудуңдай жете басып жанында Кашымда келе жатты. «Канча чыгыптыр?» деди Сереңбай Кашымга карабай кетип бара жатып. «Канча чыгыптыр дейсиңби? 27 сом. Сагачы?» деди Кашым билип турса да. 18. Учурдан пайдаланып Кашым кыйытты. «Ырысбекке ботинка алып бересиңби? Кийип жүргөнүнүн такыр тамтыгы жок». Сереңбай буга жооп берген жок. Тамекиси жама жайында алды жагын сүзө карап кете берди. Ал үйгө жетери менен унду түшүрүп тышкы үйгө киргизип берди да атына минип дүкөндү көздөй бастырды. Кашым Ырысбекке печенье, чай ала келмегеле. Бирок күйөөсүн көргөндө баарын унутту. Муну ал үйдө жалгыз калганда гана эстеди. «Арак ичпесе адам өңдү, ичсе эле жинди болуп чыга келет», деп ойлонду Кашым. Чындыгында бул ой жалгыз Кашымдыкы эмес, тегерегиндегилерден да ушундай ойлогондор бар. Алар «кайран бала бузулду» деген сөздү да кошушат. Ал эми ага аракты койгузууга болобу? Бул жөнүндө азырынча бирдеме айтпай туралы. Турмуштун өзү бир жол көрсөтүшү мүмкүн. Ааламдыкы элдин баарына устат болуп акыл үйрөтө билген Турмуш Сереңбайдан жалтанып кетмек беле. Азыркы кезде ал өзүн Турмуштун кулуна айлантып койгон киши. Турмуш жандайт экен, пешенеме ушул дегенсип ошол жакты көздөй илбейт. Ал эми оокат тиричиликтин тамырын кармап, аны мунуга көз жүгүртүп, сабак алып, кайра Турмуштун ич койнуна кирип, сырын билип, анан аны өзүнүн жакшы жашоосун көздөй бурууга анын кудурети жетпейт. Эби келбестик, жалпы иштин оңуна тартпастыгы, мына ушунун бардыгы ал үчүн өзүнүн тагдыры, тагыраак айтканда башынан өтүүгө тийиш болгон өмүрүнүн кезектеги баскычтары болуп эсептелет. Сереңбай буга илгерки молдолордун муриттеринче ишенгендиктен акыл айткан кишилерди иттей жек көрүчү. Болбосо аракка берилүүнүн бир себеби жашоодон үмүтсүздөнүү экенин ар ким эле билет эмеспи? Акыл айткан киши барган сайын сейрек боло баштады. Кээде ал өзү таптакыр санда жок киши өңдөнүп башкалар менен катышпай да кала турган. Кечинде күүгүм киргенде көң алууга чыккан Кашым те алыстан күйөөсүнүн темтеңдеп келе жатканын көрдү. Жүрөгү дүпүлдөп, чылапчыны колунан түшүп кете жаздады. Кашым үйгө кирди да уктап жаткан Ырысбекти колуна ала койду. Бирок өзүнүн эртерээк камынып алганын ойлоп баланы кайра жаткырды. Али алыс, жакындай элек. Сереңбай теңселип эки колун эркинче таштап жер карап, абаны сүзгүлөп короого келди. Терезенин тушунан өтүп бара жатканда Кашым да камынды. Анын камынганы эле Ырысбекти жулкулап ойготуп жиберип, алдына алып отура калуу. Эшик чалкасынан ачылды да Сереңбай үйгө кирди. Эшиктен жан алгыч кирип келе жаткансып, Кашымдын бүткөн бою дүркүрөдү. Бала да ыйлабайт. Бирдемени сезип, корккон көздөрү менен экөөнү алмак салмак карайт. Сереңбай теңселе басып төргө барды да, мындан ары жол барбы, жокпу деген кишиче туруп калды. Анан жанын сыйпалап чөнтөгүндөгү кулдуйган бирдемени чыгара албай чукулай берди. «Кашым! Кашым дейм!» «Эмне?» деди Кашым акырын гана. Уруштун учугу ушундан башталат, унчукпай койсо андан бетер жаман. «Эмне? Ботинке?» деди да солк этип ыктытып коюп күрөң ботинкасын сууруп чыкты. «Кана жаңкы биздин бала. Мына Ырысбек менин алдымда отурат», деди Кашым. Анан балага карап, карачы экен, папаң сага ботинка алып келиптир, татынакай», деп жиберди. «Ырысбек бекпи я?» «Бек болсун». Ал отура кетти. Сереңбай кыйшая кеткенде Кашым эсин жыйып балага ботинкасын кармата салды да Сереңбайдын башына жаздык койду. Секең бат эле коңурукка кирди. Ал коңурукка киргенде Кашымда колдорун соймоңдотуп, тигинин чөнтөгүн аңтара баштады. Чанда боло калуучу мындай учурду ал колдон чыгаруучу эмес. Ушул жол менен болсо да бир бөтөлкө арактын акчасын ажыратып кала алса, эч болбогондо 10 күндүк чай туз болот. Кашым чөнтөктөрдөн жыйнаштырып 5 сом 80 тыйын алды. Мас киши ар качанда акчаны чогуу бир чөнтөккө салбайт. Бир жаман жери Сереңбай өлө мас болсо да жанында канча акча калганын сергигенде эсине келтире алчу. Кашым муну ойлоп да коркту.
Баары бир эртең баш айыктырыш үчүн бир бөтөлкөлүк бирдеме жанында калыш керек. Антпесе Кашымдын чай туздук акчасынан да тартып алат эмеспи? Ал 2 сом 50 тыйынды алды да калганын бөлүп Сереңбайдын чөнтөгүнө салып койду. Анан ундан ашкан өзүнүн акчасына аны кошуп, тышкы үйдөгү эски ускулардын арасына катып таштады. Эртеси эртең менен Сереңбай күркүлдөй жөтөлүп, ары карап көпкө чейин турбай кийимчен жата берди. Эмнегедир бирдеме жөнүндө терең кайгыга баткансыйт. Кашым чайын дайындап, Ырысбекке жаңы ботинкасын кийгизип жатты. Ырысбек атасы үйдө жогоңдөнүп, аны капарына албай, ары-бери басып кубанганы менен башка бирөөнүн кийимин кийгенсип, кандайдыр кичинекей жүрөгү дүпөйүл. Атасы жаткан капшыт жака жолобойт. Бир кездери Сереңбайдын жакшы көңүлү кармап турганда алып берген кичине машинасын бул күнгө чейин бузбай ойноп жүргөн. Азыр да ошону алып, үнүн катуу чыгарбай ойноп жатты. Качан Сереңбай үйдөн кеткенде гана бала болсо да өзүнө кошуп мамасын эркин сезе турган. Сереңбай кыймылдап койду. Кашым да, Ырысбек да ага карап калышты. Бирок ал кайра тим жатып калган соң беркилер өз иштери менен айланышты. Бир кезде атчан киши терезенин түбүнө келди да «Сереңбай! О, Сереңбай!» деп чакырды. Бул бригадир болчу. Сереңбай башын көтөрүп Кашымга жаңдады. «Чыкчы!» Кашым эшикке чыгып бара жатканда «Үйгө түштө!» деген сөздү кошту Сереңбай. Бригадир үйгө кирди. Баатыр, жинин алдырган бакшы болгонсуң го кыязы. Кече жетилте ичип коюпмун. Ошондой теңселип келе жатканыңды көргөм. Ферма сени сугатка чыксын дейт. Бара аласыңбы? Бүгүн кайдан барам? Деди да Сереңбай чөнтөгүн аңтара баштады. Кашым, бирдеме алып кел, тур, башым баш болбой калыптыр. Бригадир мына ушуну күтүп келген. Ал бул сөздү уккандан кийин жайланып отурду да ферманы жамандап кирди. Бир оңбогон немеге кез болдук. Элди жашасын деген ниети жок. Мен айттым, Сереңбай сугатка жарабайт деп. Кашым бригадирди жек көрө турган. Ал азыр мында ферманы жамандап отурганы менен ферманын алдына барганда Сереңбайды же бир башка жумушчуну оозу мурду кыйшайбай туруп жамандай берет. Муну элдин баары билет. Сереңбайдын чөнтөгүнөн акча чыгаарын күтүп Кашым эшик түбүндө бир аз буйдалды. Кече, деди да Сереңбай акчаларын жыйнаштырып Кашымга сунду. Кече Бок базарда жакшы кетсе керек эле. Бир кезде тааныбайм, айтор бир жигит жалпактап аба келип болбой жатып бирди алды. Аны ичип отурсак, кой десе болбой жатып жол болду бирди алды. Анан дагы бирөөлөр алып жаткан. Бир аз кызыдым окшойт. Эч ким деле жок болчу. Мынабы Ырысбекке ботинка алайын деп барып кабылдым окшойт. Өтө ыраттуулук менен айтылып жаткан бул сөздөр калп болчу. Ар бир арак алган кишини зордоп, ага кадыр көңүл салып, таарынып урунуп, колдон келген бардык амалды иштетип жатып алдырган. Бок базарга байыртең барсам, сен өңдөнүп ал дагы башым деп жатат. Катынын дүкөнгө чуркатып болбой жатып бирди алгызды, деди бригадир. Анын да ишке чыгалары түрү жок. Сугатка кетти деп коеюн. Эртең шартыңа карарсың. Сереңбай буга унчуккан жок. Кашым келгенден кийин чай берилди, арак да куюлду. Аракты куюп жатканда Сереңбайдын колу калтырап, стакандын оозу бөтөлкөнүн оозуна тийип шыңгырап турду. Булар эшикке чыкканда ферма башчысы көчөдө кетип бара жаткан. Ал буларды көрдү да бери бурулду. Бригадир да Сереңбай да ыңгайсызданып күйпөлөктөшө кетти. Кана сугатка барганың? Деди ферма башчысы Сереңбайга. Түш болду, эмгиче үйдө отурасың. Алтысаның аман, башка жумушчулар өңдү иштеп акча табышың керек да. Карачы, мындан 3 жыл мурда үй салам деп жыйган таштарың эмгиче жатат. Ушул фермада сен үйүңдөн башкасынын баарыныкы жаңы. Же бир жаш бала эмессиң, акылы токтолбоду дегидей. Кашым үйдө отуруп бул сөздөргө табасы канып жатты. Мына азыр, деди Сереңбай дулдуйуп. Кече кечке чейин дүкөндүн жанында арак ичип отурдуңар. Азыр эси бар сендей киши тапканын аракка төгөтөбү? Турмушуң болсо бул, деги элден сен үчүн мен уялып жүрөм. Минте берсең бир күнү бармагыңды тиштейсиң. Айт дедим, эмне керек болсо берейин. Кирпичиңди куйда үй салып ал дегеним качан? Же мен салып берейинби? Үй керек болсо мен өзүм салып алам.
dedi Сереңбай кыжыры келип. İştesem özüm için işteyim. Eç kimge tokoş surap da barbayмын. Көрчү мунун акылын, dedi ferma başçısı. Жаман менден келип токош сурайт деп коркуп жаткандырмын. Көп сөзүңдү кой, үй сал. Оокатыңды түзө, эл катары бол. Тил албасаң өзүң бил, dedi да ferma өз ишине бастырды. Бригадир болсо ferma уксун деп, эртерээк бар дебедим беле, азырда кете бер. Мен кийин барып текшеремин, демиш болуп fermanын артынан сороктоп желдирип калды. Сереңбай үйгө киргенден кийин дулуюп отуруп алып, бышылдап өтүгүн чече баштады. Бул жаткан атса керек деп ойлогон Кашым төшөк жаздык алып келе жатты. Тартары, dedi Сереңбай акырая карап. Анан ал өөдө туруп шымын чече баштады. Кашым түшүнбөй, Сереңбайдын оозунан эмне чыкса ошону орундоого даяр турду. Бирдеме башталып кетпесе экен дегендей жалтактап, Рыспек да ата энесин алмак салмак карай берди. Сереңбай чечинип дамбалчаң калганда кыйкырды. Эмне турасың? Алып кел жаман шым менен ырзыңке өтүктү. Сугатка барасыңбы? Анан эмне тойго барат дейсиңби? Дегенсип Сереңбай Кашымды дагы алая карады. Жүздөгөн гектар кара көк тарткан жүгөрү суу жайгандан кийин ачык жашыл тартып, такталанып жапырт бой көтөргөн сүт. Сереңбай аттай басып кулак ачат. Суу бороз менен көлгү агып, аркы башына жете бергенде эң мурда ачкан кулагын барып бекитет. Анан кайра келип кулак ачат. Күн бешимге таянган кезде Сереңбай түшкү тамакка кайтты. Ал күрөгүн жүгөрүнүн арасына сойлотуп салды да, өтүгүн жууп, тамеки тартып арыктын жээгинде бир аз турду. Тээ алыста эмнегедир эл үймөлөктөшөт. Үйүнө баруучу жолдон бурулуп Сереңбай ошону көздөй басты. Ал жакындаган сайын байкады. Машина оодарылган. Авария. Сереңбай булардын жанына келгенде бүткөн бою дүркүрөп кое берди. Оодарылган машина эмес, прицеп сүйрөгөн трактор. Тракторист өз айылынын баласы, аны жакшы тааныйт. Далай жолу бирге ичишкен, жолдун жээгиндеги аңга кулаптыр. Трактордун төрт дөңгөлөгү асманды карап жатат, прицепте аңтарылыптыр. Кишилер трактористти сүйрөп ары чыгарышыптыр. Өлүктүн сол колу жогору көтөрүлүп, бирдемени чапчымакчы болгонсуйт. Жылаң баш, бети киши тааныгыс көк-көк, көзү бакырайып асманды тиктейт. Оозунан кан сызылып агып жатат. Жап-жаңы плашынын чөнтөгүнөн прибой тамекисинин бурчу чыгып турат. Кайран бала, dedi көк башы көз жашын арчып. Эртең менен эле жадырап дүккөндүн алдынан жолго чыккан, бир бөтөлкөнү ичип дагы бирде. Сереңбай бул сөзгө кулак какпай ары басты. Эмне экенин билбей делдиреп, өлүп жаткан трактористтин жанына барды. Аңгыча алыстан эле ызычуу башталып, аттуу жөөлүү кишилер келе жатты. Тирилтип алуучудай шудуңдашып, алар бат эле жетип келишти. Жигиттин атасы, агасы, дагы тууган тушкандары. Сереңбай мындай окуяны уккан менен көрө элек болчу. Кандайдыр эси көтөрүлгөнсүп, жүрөгү дүкүлдөп, бир түрдүү болуп баратканын сезди. Кой, кетейин деп ойлоп ары басты Сереңбай. Киши башына түшкүлүк кылбасын, бекер келген экенмин, ооруп калбагай элем. Ал үйүнө тез кайтты. Эмне көргөнүн ойлонбоого тырышты. Ырылдап-чырылдап катын калаштын үнү чыгат. Кезиге кеткен кишилер "Сен бирдеме билдиңби?" деген көз менен карайт. Билгенде эмне кылмакчы? Анын кулагы дүңгүрөп, кыжылдашкан бир үндөрдү угат. "Арак, баарын кылган арак" дешкенсийт. Дагы башкалары "Аракты зордоп ичирип жатабы? Ичпей койсо бул дүйнөдө бүлүнүп кетеби?" дегенсийт. Жер тиктеп эки колун бош таштап келе жаткан Сереңбайдын тышкы кебетеси абыдан жүдөө кишини элестетет. Башка бир дүйнөдөн келе жаткансып, ал дүйнө бардык тиричиликтен бездиргенсип ичинен туюкталат. Сереңбай үйүнө кандай жеткенин билбей калды. Эшиктин алдында Рыспек ойноп отурган. Тиги баланы көрө коюп серпиле түштү. Кудайга шүгүр, жарык дүйнөгө не жетсин? Ал Рыспекке барды да көтөрүп бетинен өптү. Жалпак үйүнө болсо күн нурун аябай төгүп турган. Устундун коңулуна уя салып, чегирткени кымкара тиштеген эне чыйырчыкта Сереңбайдын көөнүн бурду. Чыйырчык кышылдап, бышыксынып ары бери карайт. Ата бала чыйырчыкты карап турганда өйдөн Кашым чыга келди. Сереңбай Кашымдын жүзүнө карады эле, тиги жер карады. Анын коркок көздөрү өтө эле аянычтуу экенин күйөөсү биринчи жолу байкады. Көйнөгү кир, өтүгү да эскирген. Көзүнөн жол-жол сызыктар даана таралып турат. "Жүр, ыкен,
Үйгө кирели, деди Сереңбай улутунуп. Анын мындай мамилеси балага абдан жакты. Бала бирдемелерди айтып кыйкыра баштады. Сереңбайдын кылыгына жадырап күлүү Кашымда дээрлик жок болчу. Ал азыр жылмайды эле, бырыштары узара түштү. Өлгөн тракторист көмүлдү. Айта каларлык бир иш, авария болгондон кийинки 5-күнү эле Сереңбай аракты таштаптыр деген укмуштуу кабар тарады. Мен билген Сереңбай болсо канча күн чыдаар экен, дешти кээ бирөөлөр. Таштаганның канчалык кыйынчылыгы бар, дешти дагы бирөөлөр. Өзүн бек кармап ичпей койсо эмне болот? Ортодо айга жуук убакыт өттү. Сереңбай аракка жологон жок. Бул айда Сереңбай сугатта болуп дагы башка жумуштарды иштеп 68 сом тапты. Акча колуна тиери менен бир тыйынын коротпой өмүрүндө биринчи ирет Кашымга берди. Кашым аны өзүнүн акчасына кошуп чемодандын эң түбүнө катты. Үй болгону буларда 100 сом сакталып көргөн эмес. Сереңбай эрте туруп короосун тегерете карап, мындан 3 жыл мурда үйгөн ташынын жанына басып барды. Тегерете кызыл куурай чыгып, чөпкө көмүлгөн таш баягы эле өзүнүн үйгөнүндөй. Ал ташты карап туруп, эми үй салыш керек деген чечимге келди. Кашым болсо айылдагы 2-3 кемпирди чакырып, жууркан каптай баштады. Ал кемпирлерге берерге эчтеке таппай жеңилденип жатты. Чай кайнатып, узун сөзгө кирмек болду. Биздин үйдө деле ушундай ичип жеп отурууга болот дегенсип, кыймылдарын да, сөздөрүн да колунан келишинче жасап, күлүмүш болуп, кемпирлердин көңүлүн алууга тырышты. Сереңбай ичип жүргөн кезде деп аны тарых катары айтчу болду. Алда нече ушул жууркандарды каптамак болуп камындым. Такыр колум бошободу. Анын үстүнө Ырысбек да колдон түшпөйт. Эми жаңкы 1-3 дөңгөлөктү велосипед дегени бар эмеспи? Ошондон алып берип өзүнчө койбосом. Ооба, балага ошондой бирдеме карматып өз менен өзү ойноп турган кылып коюш керек, демиш болду олтурган кишилердин бири. Эртең бүрсүгүнү атасы ээрчитип барып алып берет го. Ой, бир азыраак акча жыйнадык эле, алда түгөнүп баратат. Эл 5 тыйын тапса, изберкассага чуркашат экен. А мен үйдө эле сактайм, менин чөнтөгүмдү тешип баратса да. Ооба, акчанын колдо болгону жакшы, керек кезинде колдоно коесуң, деди дагы бир кемпир, шекерден чайына катыктап салып жатып. Эми үй салам деп калыптыр. Байертең кирпич куялы дейт, куялы дедим. Деги өлсөк да эл катары 2 ооз бирдеме тургузуп албасак болор эмес. Балам, деди 3-чү кемпир. Чайыңан куй, чайың таттуу экен. Ошенткиле экөөң тең жашсыңар. Иштейм десеңер силерден оокат качып кутулабы? Бул айда экөөбүз 100 сомдон ашырып таптык, деди Кашым. Анын кемпирлерге айтпай калган эң акыркы жаңылыгы ушул болду. Ошентип үйдө Кашым кемпирлерге жууркан каптатып жатканда, Сереңбай иштен келип үйдүн фундаментинин ордун каза баштады. Кирпич коюлуп, үй да тургузулду. Бир күнү кечинде Сереңбай ферма башчысынын үйүнө келди. Келипсиң, айта бер жумушуңду, деди ферма башчысы. Мага кыйыныраак жумуш керек. Ферма аны бир карап алды да, кел тамакка отур. Акчалуу жумуш керек дейсиңби? Сереңбай күлүп жиберди. Курулушта иштесем кандай болор эле? Болот, тез курулуп бүтө турган корого жиберейин. Сереңбай дасторконго отургандан кийин бир табак күрүч келтирилди. Үйүңдү тургузуп алдың, деп коюп ферма алыстан эле оозун ачып бир кесек майлуу этти таштап койду. Анан аны чайнап жатып сөзүн кайра улады. Быйыл баары бир бүтүрө албайсың. Сереңбай башын ийкейт. Кашык менен анда-санда күрүчтөн алып оозуна салат. Помидор жокпу? Деди эле аялы чыгып кетип бир талинке туздалган помидор алып келди. Ферма алды менен бармагынын учундагы кыпындай майды тили менен жалап алып, анан барып помидорго жабышты. Бычак менен жукалап кесип күрүчтөн жан-жанына койду. Ал, мындан кошуп же, деп ферма карандай чайдан уртап коюп актив кыймылдайт. Арак ичпей калдыңбы? Ой, ошол курусун. Кеп ичүү же ичпөдө эмес, маселе киши өзүн башкарууда. Напсиңди тый, бүттү. Бул барып турган чындык болгон соң Сереңбай буга кошулбаска чарасы жок эле. Ичпеймин деп Сереңбай өзүнө өзү токтоо берди, ичпей эле койду.
Арак түшүнө да кирген жок. Албетте, ичкиси далай эле келгендир, ал өзүн кармай билди. Бирок арактан өлгөн трактористтин укмуштуу кебетеси анын эсинен чыгып кеткен болчу. Эртеси тоо этегиндеги базаны ремонттоп жаткандарга барып Сереңбай да кошулду. Анын көөнү биротоло тыңгансыды. Бир күнү кечке жуук анын эски досторунун бири Тынай кирип келди. Аздап кызуу. Ал кирери менен эле бажылдай баштады. Тойго баргыла. Баланы бешикке салдым. Кандай ой, Секе аксакал? Эмне болгон сага? Пай. Атайын чакырып келдим. Мен той берип турган кезим. Үйдү болсо заңкайтып тургузуп алдың. Ырас эмеспи? Же мен калп айтып жатамбы я? Тургула, бүгүн ичебиз, жейбиз. Кашым Сереңбайды карады. Сереңбай терезе жакты карады. Кызуу Тынайды жактырган жок. Кана болгула. Кыймылдар чамам жок, катуу чарчап турам. Кой Батыр акеси, алдыңа келсе минтип кекирейип калмаң бар. Чакырсам киши толуп жатат, чынбы? Арак ичип эт жегенден ким качат я? Башын чайкады. Сен андай кылба, же теңиң албай турасыңбы? Кашым Сереңбайды дагы карады. Сен барчы, деп Кашымды ээги менен жаңдап коюп Сереңбай кыйшайды. Жок, болбойт. Мен эмне бөлүнгөн киши белем? Бөлүнүп барбагыла. Казанасы элекмин, болгула. Койчу Тынай, мен бара албайм. Чынбы? Адам эмес турбайсыңбы? Тынай тышкы чапанын топчуларын чече баштады. Абдан чарчадым. Анын үстүнө арак ичпеген соң ал жерде кызып алгандар кишини дагы кыйнай башташат. Чын эле барбайсыңбы? Чын айтып жатам. Тынай, бир жолу менин шартыма көнчү. Анда эмесе муну ичебиз. Азыр жана ушуну менен бирөө тоюмду куттуктады. Өзлөрү барган жок, деп Тынай бөтөлкөнүн оозундагы калайын тиштеп ачууга камынды. Келе стакан. Ой койчу балекетиңди алайын. Тиги болсо жолобойт, мен болсом ичпейм, деп Кашым жүрөк заадаланды. Алып кел стаканды, өзүм ичем. Сереңбайдын жүзү уламдан улам кара күрөң тарта баштады. Кашым айласыз туруп стакан алып берди. Тынай куйду да Сереңбайга сунуп калды. Сереңбай бир стаканга, бир Тынайга карап буйдалды. Карма. Ушул учурда кара күрөң тарткан Сереңбай колдору калтырап, мурдагысындай стаканга жабыша кетти да толтура аракты ала коюп шып тартып жиберди. Муну көргөн Кашымдын азап ою тик турду. Эмне болуп кетти? Чын эле кайра ичип алганбы? Сереңбайдын ичегисин жылуу бирдеме шүйшүңдүрүп жорголоп өттү. Абдан сагынган, заматта эле чекесинен тер бурк этти. Сереңбай ичпес деп ойлогон Тынай анын тартып жибергенин көргөндө делдее түштү. Кудай уур деп ойлоду ал. Ишти буздум. Тынай кайра ичирип коюптур десе эмне бетим калды? Элге эмне дейм? Тынай көпкө чейин бирдеме болуп кекештене берди. Бирок ылайыктуу эч нерсе таба алган жок. Ак тилек эмеспи? Ак тилек, дей берди. Арактан дагы куюп Кашымга сунду эле, ал ичпей ордунан туруп кетти. Соолуга түшкөн Тынай эми кетип калууну көздөдү. Кой, мен кетейин, деп бөтөлкөнүн оозуна кагаз тыгып Тынай ордунан тура бергенде Сереңбай шып этектен алды. Токто, ак тилекте да киши ашыгабы? Эт салдын элек, Секе. Азыр түн узарып калды, деди Сереңбай жайгана. Таң атканча 3 ирет конок узатууга болот. Бир балеге калганы жатканын Тынай көрүнө сезди. Кайдан келдим эле, балекет ичкирди ичпейт экен десе, деп ойлоп кайра отурду. Куйбайсыңбы? Деди Сереңбай күлүп. Жаны кашайып очок жакта күйпөлөктөгөн Кашым күңк этти. Кетсин, эмне кыласың? Коноктору келип калат эми. Кой Секе, мен кетейин. Ичсеңми, алып калып ич, деп Тынай бөтөлкөнү жерге коюп обдул деле Секең дагы этектен алып отургузду. Эмне, арактан өлгөнү жаткан киши бар дейсиңби? Тең эле ичели, баланын бактылуу болушуна тең тилектешпиз да. Тынай күйүп бышып ордунан тура калды. Жөнү жок жабышат экенсиң, жайчылыкта болсо отурбайт белем. Сабыр кыл, Баатыр, деди Сереңбай да ордунан туруп. Биз да барабыз, кошо баралы. Ал ушуну айтып жатып арактан стаканга толтура куйду да, ич, деп Тынайдын тумшугуна жакын алып барды. Ичпейм. Сереңбай аны да шып ичип жиберди. Калганын куюп дагысында эле Тынай кайпактай баштады. Эмне айтарын билбей Кашымга карагылай берди. Анын ушул кылыгына байланыштуу Сереңбай дагы этектен мыктап кармай түштү. Ич ушуну. Ичпейм.
İçpeysiңби? Özüm içip alıp жүрбөйүн. İç özüң, мага катылба. Катылба дейсиңби? Мына катылбаса. Сереңбайдын колундагы стакан Тынайдын бетине барып шактый түштү. Арак кан аралаш суюктук Тынайдын чекесинен бурк этти. Тынай ошол эле замат Сереңбайды басып калды. Кашым чыңырып Рыспегин эшикке ала качты. Үйдүн ичинде дүпү-дүп кимди уруп жатканын билип болбойт. Бир кезде шаңгыр этти эле катуу онтогон кишинин үнү угулду. Кашым эшикте кокуй алатын айтып эл чакырып жатканда дүп деп түштү эле Рыспеги колунан ыргып кетти. Өзү да жерге кулап түштү. Сереңбай бөтөлкө менен Тынайды башка чаап жыгып эшикке чыкканда чаңырып турган Кашымды дагы бир коюп өткөн болчу. Бул кезде Каш карайып калган. Кайдан жайдан катын калач бала чака толуп кетти. Сакалдуулар да пайда болду. Үйгө кирип чыгып жатышат. Катындар Кашымды эсине келтиришти. Баланы сооротушту. Эмне болуп кеткенин билген киши жок. Чекесинен кан жошолуп Тынайда үйдөн башын көтөрдү. Ай арак дешти кишилер башын чайкап. Арак эмне кылды? Деди бир чал бакылдап, бөтөнчө кыжырланып. Өзүңөрдү көрбөй келип арактан көрөсүңөр. Арак бар жерде кымың мулуң этип кылтылдап, сөздүн сонунун таап сүйлөп кетесиңер. Ушул абийирби? Ченеп иче турган чагыңар болду го, бул ит ичкирди. Кыжык ужу күчөп, түн ичинде айылдын ушул бир кичине бөлүгүн көңүлсүздүк басты да калды. Бир нече күндөн кийин ушул боюнча иш алып барган жолдоштук соттун заседательдери тамекилерин күйгүзө сахнанын артынан чыгышты. Мында алар Сереңбайдын тагдырын чечиши керек. Бирок бул иште Сереңбай өзүн айыптуумун деп тапкан жок. Ал көпчүлүк алдында өз оюн чечендик менен айтып түшүндүрө албады. Кээ бир жандай чапмалар майын тамыза сүйлөп киргенде ал оозун ачкан бойдон калды. Кыскасы Сереңбай эл ичинде өзүнүн канчалык салмагы бар экенин ушул жолу ачык түшүндү. Анын үстүнө шапкесин колуна алып, зун куюп эл алдында жоопко тартылып отуруу дегениңиз эр азаматка оңой тиймек беле. Заседательдер кайра кирип, орундуктарын ары-бери жылдырышып отура баштады. Соттун председатели көпчүлүк тыңганда сөз алып, Сереңбайдын илгерки тарыхына, ичип жүргөн кезине, кийинки турмушуна кыскача токтоло келип, чыккан чатак Сереңбайдан экенин жарыялаганда, бечара Сереңбай жерге кирип кете жаздады. Анын каны кайнаганы шончо. Председателдин сөзүнүн аякташын күтпөстөн эле ордунан ыргып турду. Залдагы жык-чыйма эл менен заседательдер Сереңбайдын ар бир кыймылына көз салып гана калышты. Ал клубтан чыгаар эшигине таң каларлык тездик менен жетип барды да эл жака шарт бурулду. Иш эч кандай андай эмес, деди титиреп колун силкеп. Мен ичип жүрдүм, бирок кара ниет болгон эмесмин. Мен барбайм дегенде Тынай кетип калса иш кандай болор эле? Ал шапкесин кармаган колу менен көкүрөгүн койгулап жиберди. Менде да жүрөк бар. Клубтун ичи чымын учса угулгандай тымтырс. Эл дагы эмне айтар экен деген сыйт. Силер өңдүүлөр, деди Сереңбай зил менен. Анан шашпай ары бурулуп эшиктен чыгып кетти. Клубтун ичи тымтырс бойдон кала берди. Ошондон кийин бул айылдан бир да бири анын кабарын биле алган жок. Бирок эл болгон соң ал жөнүндө божомолдоолор айтпай койгон жок. Айыпталыптыр деген сөз да тарады. Кээ бирлери Кашымга боору оруп сүйлөдү. Ал эми Тынайды жемелегендер эмне үчүн арак бересиң деп тике качырышты. Ой, мен ичпейт экен дедим, дейт Тынай таңылуу башын койкоңдотуп. Деги ага арак көрсөтүүнүн эмне кереги бар эле? Ой, мен ак көңүлүм менен сунуп калбадымбы? Ак көңүлдүүлүктүн аягы эмне менен тынды? Дешет Тынайды илгери бастырбай. Ой, мен дейт да сөз таба албай Тынай жаңылыштык кетиргенине кызыраңдайт. Ал эми Сереңбайдын артынан суроо издеп барууга Кашымда мүмкүнчүлүк болбоду. Күйөөсү жокто Кашым өзүн бир аз эркинирээк сезген менен кандайдыр үйдө эркектин жоктугу да бирден билинди. Бирок тиричилик Кашымды ой боюна койгон жок. Белин бекем бууп, оокатын иштеп, Рыспегин асыроого мажбурлады. Күндөр, айлар жылып өтө берди. Жаз келди. Сереңбайдын тамына жыл сайын келип балапан учурган кара чыйырчык дагы пайда болду. Чыйырчык келери менен эски уясын оңдоп, кандайдыр бир жерлерден куштардын жүнүн тиштеп келип, болочок балапандарынын астын жумшактап жылуулай баштады. Айылда өрүктөр гүлдөп, кызгылт ак майда гүл бүткүл кыштакты каптады. Сереңбай бир кезде өз колу менен отургузган бай өрүктө аппак гүлдөрүн ачып энтеледи.
Тал-теректер жалбырагын жайып, алмалар гүл ачайын дегенде маршрут боюнча каттап турган автобустан колунда чемоданы бар плашчан арык кара жигит айылдын тушунан түшүп калды. Ал түшөрү менен көкүрөгүн кере дем алып, айылды бир азга карап турду. Анан тааныш көчөсү менен лыпылдай басып келе жатты. Бул келе жаткан Сереңбай болчу. Ага өзү басып келе жаткан көчөдө жээктей сайылган талдар да, ар бир коронун кашасы да, үйдүн терезелери да баары сүйкүмдүү. Үйүнө жакындай бергенде Кашым эшикте жүргөн. Аны бирден эле тааныды. Бечара Кашым, деди, ойлоно кетти ал. Жоош да корого келип калган Сереңбайды көрө коюп, Кашым селейип турду да калды. Бүгүнкү күнү анын жетип келерин ойлогон эмес. Деп койду Сереңбай жылмайып. Амансыңбы? Ыкен жакшыбы? Кашым унчукпай өзүн зордоп күлүмүш болду. Анан эшиктеги ишин таштап үйгө ээрчи кирди. Сереңбай тез-тез кыймылдайт, мурдагыдай ыкшоо эмес. Ал Рысбектин уктап жатканына карабай тургузуп алды да чемоданын ачып, ага алып келген кийимдерин бере баштады. Чемодандан ал түгүл аялдын көйнөгү, сорттуу чайлар, шоколаддар да чыкты. Сууң барбы? Деди Сереңбай. Бирок өзү туруп барып жуунуга суу камдады, чечинди. Кандай? Деди Сереңбай жуунуп жатып. Оокаттан кыйналган жоксуңбу? Кантип жан багып жаттың? Турдук эптеп. Эмне жаңылык бар элде? Эч жаңылык деле жок. Бригадир ордунан түшкөн. Жакшы болгон экен. Биздин ферма кандай? Жакшы. Рысбек эмне болгон? Эмне унчукпайт? Өзү эле ошондой эмес беле? Сереңбай жуунуп, сүлгү менен аарчынып, үйдү тегерете карап отурганда гана кишилер келе баштады. Кашым самоорго камынды. Келгендер менен өз ылайыгында амандашып, Сереңбай Рысбегин алдына алып отурду. Эл аны мурдагыдай түнт эмес, ачык жайдары, чечендеген кара жигит болуп өзгөргөнүнө таң калышты. Бир кезде эшиктен Тынайдын сүйлөгөн үнү угулду. Сереңбайды угуп, ал дагы учурашканы келген. Отургандар эми экөө кантер экен деп тына калышты. Тынай эшиктен кирери менен Сереңбай ордунан туруп барып кол берди. Жакшы келдиңби? Эми арак бербес болгондурсуң өзүң да. Сереңбай тамашалады. Бешик тоюң узадыбы? Кайдан? Бөтөлкө менен уруп чала жансар кылып кетипсиң. Көңүлдө кир сакталбаган мындай мамилеге отургандар ыраазы болушту. Алар ковурашып, чайын ичип, кыйладан кийин таркашты. Жаңы кийим кийип, ары-бери чуркаган Рысбек эртеле уйкуга кирди. Кашым Сереңбайда кандайдыр бир түпкүлүктүү өзгөрүш барын байкап отурду. Ал эми Сереңбай болсо үйдүн ичинин жана аялы Кашым баласы Рысбектин өтө эле иленди экенин билди. Булардын баары мурда эле бар болчу, бирок аны Сереңбай сезген эмес. Мунун баары көп өтпөй өзгөрүүгө тийиш. Кечинде Кашым салсамбы, салбасамбы дегенсип арсар кыймылдап төшөк салууга киришти. Кашым, Сереңбай ага жакындады эле. Кашым ойт берип ары бурчка кетти, түшүнбөйт. Салынган төшөккө Рысбекти чечиндирип жаткан Сереңбай Кашымга акырын айта баштады. Мен шаарда заводдо иштедим. Жашоо деп ошолордукун айт. Жумушчулардын баары билимдүү, турмуш бака-шака кызык. Токарлык кесип ээледим. Ырас, муну бул жерде деле үйрөнүүгө болот. Бирок ошого ким кызыгыптыр мында? Кашым Сереңбайга тийгенден бери андан мындай сөздү уккан эмес. Кишиге ачылып сүйлөбөй, дайыма дулуюп мас жүргөн, өзүн чыркыратып урган баягы кадыресе Сереңбай азыр жок, абдан өзгөргөн. Мен эси жоктук менен жүрүптүрмүн, деди акыры ал. Кашым дагы эле унчукпай, аны карап очок жакта тиктеп турду. Ал унчукпаса да баарына ичинен макул. Эртеси Сереңбай эрте туруп, өткөн жылы тургузуп койгон тамын көрүп жүрдү, дап-даяр. Бир кезде анын жанына ферма бастырып келди. Сереңбай менен жылуу амандашты. Кайда бардың? Шаарга. Үйрөнгөнүң барбы? Бар албетте. Жакшы. Ферма Сереңбайдын көзүн тике карап турду. Сереңбай аны көзүнө жай карап күлдү. Токармын. Чыгарманын аягы.